Саламатсыздарбы. Бүгін біз Жалал Абад университетіндегі көп жылдан бері уланып келген порталдуу абал тууралуу сүйлөшөбүз. Бизде конокто Талайбек Белеков, Жалал Абад университетинин доценти турабы. Анан сиз Чолпонай Алиева, Кочкор Атадагы Жалал Абад университетинин колледжиндеги ага окутуучу. Рахмат бизге келгениңерге, студияга. Эмне болуп жатат? Кимиңер биринчи сүйлөйсүңөр? Мен башта бірейін, мен Талайбек Белеков, техника илимдеринин кандидаты, доцент. Мен Жалал Абад мамлекеттик университетине эмгек сиңирген кызматкермин. Агартуунун отличниги. Ошо 93 жылдан бери, ошо университет ачылгандан бери ошол жерде мен эмгектенем. Биздин келгенибиздин себеби мындайча. 2016 жылы Усенов Кеңеш Жумабекович ректор болуп келгенден бери биздин университетибизде бир канча терс көрүнүштөр пайда болду. Бул киши келгенден баштап эле өзүнө бир чоң команданы түзүп алды дагы, анан кийин өзүнө жакпаган кишилердин баардыгын жумуштан кетирүү менен алек болуп калды. Ошолордун ичинде мен мынтип айткандын себеби ошол кетирүү үчүн бир канча комиссиялар түзүлүп, мен ошо бир комиссиялардын ичине член болуп, мүчө болуп келип калган экенмин. Ошол жерде бир эжейди жумуштан кетирүү деген бир тапшырма берилип калды да. Мен ошондо ошого каршы болуп, ошол эжейди иштен алып калганга үлгүрдүм. Себеби ал эженин күнөөсү жок эле. Ошо бир ушулардын кетирген кемчиликтерин айтып койгон үчүн жумуштан кетириш керек экен. Мен каршылык көрсөтүп, анан ошол булардын түзгөн актыларына кол койгонмун. Ошондон кийин мен өзүм дагы ошондой куугунтукка түшүп калдым. Бир болбогон эле бир причиналар менен менин үстүмдөн куугунтук жүргүзүп, сабак өтпөй койдуң, кечигип калдың деген кандайдыр бир болбогон көрүнүштөрдү уюштурушуп эле, анан кийин менин үстүмөн ушундай жаман көрүнүштөрдү уюштура башташкан булар. Анан биз бул иштерди териштирүү үчүн бир канча жолу жазуу түрүндө бир жогорку инстанцияга кайрылдык, министерствого кайрылдык, өкмөткө кайрылдык, Финполго кайрылдык, прокуратурага кайрылдык, СМБга кайрылдык. 16 жылдан бери бизди текшербеген, ведомство текшербеген бир орган калган жок. Бирок ошонун баардыгынан эч кандай натыйжа чыккан жок. Биз жазган арыздар кайрадан эле барып ошол Үсеновдун колуна түшүп калды. Кайрадан бизди ошол куугунтукта алып элесилер, жазбысыңар дегенде мындай деп эле бизди куугунтуктап иштен кетире албай аракет кылып жүрөт. Каяка жаздыңар эле? Кимге? Биз Ген прокуратурага да жаздык, СМБга жаздык, министерствого жаздык, Финполго жаздык, өкмөткө жаздык, бир канча депутатка жаздык, президентке да жаздык. Ошонун баары кайра Үсеновдун колуна келет бекен? Ошонун баары эле Үсеновдун колуна келип эле, анан эле эч кандай натыйжа чыккан жок. Иликтедиңер, эмне үчүн анын колуна тиет экен анын баары? Президент кайра эмеге жүрөт бекен? Ошол убактарда биз Атамбаев президент болчу, ага кайрылды. Анан кийин баягы Сооронбай Шарипович президент болуп, буга кайрылдык. Бирок эч кандай жеткенби ошо Сооронбай Шариповичтин колуна? Ошол белгисиз болуп калып атат да, биз жөнөтөбүз, бирок жеткизбей койгон. Кандай алып жөнөтөсүңөр? Кат менен же? Кат менен эле ошол өзүнүн жана сайтына жөнөтүп аттык. Анан кийин кээ бир адамдар чыктып жеткизип беребиз деген, ал адамдар аркылуу да берип аттык. Биз эч кандай ошол биз. Ошолор кимге бердик деп айтат, ошо жеткизип беребиз дегендер? Өкмөткө апарып ошол жана канцелярияга тапшырдык дешет кээ бирлери. Анан кээ бирлери ошол өздөрүнүн бир тааныш адамдар аркылуу берилди дешет, бирок биздин катыбыз ошол чоңдорго жеткен жок деп ойлойбуз. Жеткен жок. Кайрылып эле ошол биз жазган каттардын баардыгы биздин ректордун колуна барып калат дагы. Ал бизди чакырылып кайрадан эле жана пресске басып эле бизди кетиргенге аракет кылып. Жана сиз айтып кеттиңиз болбогон нерселер менен деп. Жумушка кечигип калды деп. Жумушка болгон же болбогон болот? Кечигесиз же кечикпейсиз? Кайсынысы? Мындай да. Мен сага өттүм, бирок мына азыркы былтыркы эле пандемиянын шартында биз мындай онлайн режимде иштеп атпайлы. Онлайн режимде мен понедельник сабак өтүп келдим, бир семестр. Бирок булар деген семестрдин аягында расписаниени оңдошту дагы. Анан кийин мени ал күнү сабак өткөн жок деп чыгарып атышпайбы.
Мен толугу эски жана жадыбал боюнча бир күнү болуш керек. Баары өткөндөн кийин жадыбалды өзгөртүп салат да, анан болгон жок дейт. Жадыбалды өзгөрттү да анан менин үстүмөн жазат. Булар өткөн жок бул күнү депчи. Ушундай да болот экен. АВН деген бир система киргизилген университетте. Ошол АВН деген система булардын куралы болуп атат да. Бул АВН деген ошо онлайн өтүү үчүн киргизилген программа. Биз ушул программаны өтөбүз, бирок АВН дегени жакшы иштебейт. Ал АВНди оңдоп койсо болот экен көрсө. Кийин окуя болгондон кийин. Окуяны оңдоп туруп эле өздөрүнө керектүүдөй кылып туруп бизди наказание кылып атат. Кызык. Ушундай кылып анан биз экотех инспекцияга кайрылдык. Бизди ушинтип атат. Десек алар деле чече алган жок, бул просто сотко кайрылгыла деп койду. Биз ал сотко кайрылганбыз. Сотто биздин ишибиз жакында каралыш керек. Ушул боюнча Райондук же шаардык? Шаардык сотко кайрылганбыз. Анан ушул азыр регистрация кылып койдук, бирок жакында бизди чакырат го сотко деп күтүп атабыз. Кызык. Сиздики кандай окуя? Меники как раз ошол Усенов Кеңеш Жумабекович ректор болуп келди 2016 жылы. Биздин журналистика кафедрасы сонун эле иштеп аткан сонун кафедра болчу да, журналистика. Бакыйган Ош мамлекеттик университетинде журналистика бөлүм, отделение. А бизде Жалал абад мамлекеттик университетинде көп жылдардан бери кафедра болуп келген. Анан ошол 2016 жылы как раз ЖК-1-4 деген группабыз бар эле, очный группа. Өтө жана күчтүү балдар эле, толковый балдар. Ошол чет элдер адабият сабагынан берген эжей менен келише албай калышты. Эми болот да, мугалим менен студенттин ортосунда келишпөөчүлүк. Ошол келишпөөчүлүк ырбап отуруп, студенттерди булар нажим болуп, келбейт, сабакка келбейт деп кайра актыларды түзүп, ошол группаны кетирмек болуп калышты. Анан Студенттерди таратып. Анан студенттер ыйлап бизге келди. Эми болгону кафедрада бир 4-5 мугалим бар элек. Анан ошол зав кафедрабыз Рыскулова Гүлжамал эжекей болчу. Кандидат наук өзү, аябай толковый, жакшы эжей. Керек болсо жанагы контракт төгө албаган бечаралардын балдары да ук калат бизде кедейген балдардын. Ошолорго спонсор таап, компенсировать этип балдарды 3-төн 4төн балдарга бир жылда неме контрагын төлөп бергенге дагы жетишкен эжей болчу да. Анан ошол эжей экөөбүзгө көп кайрылып келишти студенттер. Биз ушинтип кыйнап атат, биз ушинтип кайра эле үстүбүздөн акты жазып, кайра Ошол башка эжей. Анан эми ал эжейдин кызыкчылыгын биздин ректорат колдоп атпайбы. Анан ошентип неметкенде анан мен студенттерди колдоп Жалал абад телерадио компаниясынан чыгып сүйлөдүм. Анан сүйлөгөндөн кийин уже мага куугунтук башталды. Анан мен сахарный диабетикмин өзү. Анан баягы куугунтук катуу башталгандан кийин мен ооруп калдым. 32-35ке чыгып кетти сахарым. Анан больницага барып, кайра больницага түшө берип анан кийин бесодержание жазганга мажбур болдум менчи. 1 жылга. 2 айга, 3 айга жаздым. Анан такыр болбой койгондон кийин 1 жылга жаздым. 1 жыл бесодержаниеде отуруп, кайра ишке чыксам, уже шылтоо айтып башташты. Себеби журналисткага чейин булар жаптынышты. Мен ишке чыкканга 2 ай калганда немени кафедраны жоюп салышты. Полный кафедраны агай элестетсеңиз жылдын акырында, май айында таратып туруп, Канча мугалим эле? 5-6 мугалим болчу. Ошолорду Мугалимдерди дагы, студенттерди дагы. Жок, мугалимдер жөнүндө кам көрүшкөн жок булар. Каяка барсаң ошол жака бар дешти. Жөндөп бошотсоң. А студенттерди дагы май айында таратышты. Элестетсеңиз жылдын акыры, жыл жыйынтыкта болуп аткан мезгил. Булар уже курстан курска 1 айдан кийин курстан курска көчүш керек. Кайсы жыл болуп атат? 2016 жылы. Анан мен эми студенттерди колдоп анан сүйлөп чыкканга мажбур болдум да. Анан чыккандан кийин мага уже нажим башталды. Баягы студенттер, байкуштар кафедрада эми 5 курс болсо 5 курсту тең тарагыла, кеткиле. Каяка кетсеңер кеткиле деп туруп таратышты. Анан студенттер эми күчү жеткен жери Бишкекке кетти, күчү жеткен Ошко кетти, күчү жетпегендер анан өзүбүздүн университеттеги факультеттерге, башка адистиктерге киргенге мажбур болушту. Бирок бир жаман жери студенттер двойной контракт төлөштү. Себеби майга чейин биздин ЖАГУга полный контракт төгүп түшкөн, и башка университетке которулуп баргандан кийин аларга дагы жаңы жылда восстановление болот да. Жаңы жылдан кийинки контрактты полный төлөштү. Жалал абад университетте калгандарчы, башка факультетте калгандар. Алар да кайра төлөдүбү? Алар да кайра төлөдү. Адистик башка дагы. Мурда төлөгөн акчасы күйүп кетти ошо. Күйүп кетти да.
Кызык го. Анан мен ошон үчүн студенттерге биз Рыскулова экөөбүз ошо биздин мисалы үчүн жеке интригабыз жок болчу, Усенов менен деле тиги Чокоева менен деле жеке интригабыз жок болчу. Болгону биздин айыбыз ошол студенттерибизди коргоп чыгабыз дегенибиз болду да. Анан ошону менен мен дагы 1 жылга чейин Усеновдун ректордун приемуна барам. Мени жазып койгулачы, мени кабыл алсын, ректор мага иш таап берсин. Мен монтип кайра ооруп атам, мага иш керек деп барсам, эртең кел, бүрсү күнү кел, анан кийин кабыл албайт экен, анан тигиндей экен деп отуруп 1 жыл өттү. Мен проректор Атыбек Пахырович менен ректор Кеңешбек Жумабековдун приемунда калды да, бутумчу. Анан 1 жыл өттү. 1 жыл өткөндөн кийин анан мен угуп калдым, аны дагы капыстан бирөөлөрдөн. Сага давно приказ чыккан, иштен айдалгансың депчи. Сиз аны билбейсиз? Мен аны билбейм. 1 жылдан кийин анан Бишкектен комиссия барып калды, анда министерстводо иштейт эле Кожобеков. Азыр тиги Ошкунун ректору. Ошол составында бар комиссия барып калды. Комиссия барып калып, анан кийин менин тарабыма оң жыйынтык чыгарышты да. Ушул эжеке ишке алынсын, анан компенсация төлөнүп берилсин 2 жылдык деп. Анан бирок ал аткарылган жок. Ошол боюнча калып кетти. Мен ишке да кабыл алынган жокмун, мага давно приказ чыгып кеткен экен. Ушул кайра эметилсин, жумушка алынсын деген кайсы жыл чыгып атат? 2017. 1 жылдан кийин. Андан бери 4 жыл болуп турат. Анан мен 2 жылдай жаным сарсан болуп жүрдүм да, анан кийин аргасыз болдум. Ошо Прижагу, Жагунун алдында Кочкарада коллежине КК. Анан кыргыз тилчи болуп киргенге мажбур болдум. Ошондон бери иштеп атам. Жакшы иштейм. Абдан кызык. Башка да кандай фактылар бар? Мисалы үчүн эме деген немелер бар, маалыматтар. Бир тууган иниси ГКМБде иштейт экен деген ректордун, дагы бир иниси тергөөчү кайсы ошо Жалал Абадта. Ошолор жардам кылып атабы, мындай жанагы кагаздар чоңдорго жетпей кайра кайтып Мындай келгенде. болушу дагы мүмкүн, бирок ошол жерде иштейт деп угабыз. Бирок мунун ал бир туугандардын сырткары деле достору көп экен. Бүт эле органдын барында ушул кишинин достору бар экен. Даже ушу Ак үйдүн ичинде деле достору бар экен. Ушу барган кагаз барары менен эле билинип калат. Кайра эле бул кишинин колуна барып калат. Бул кишинин өтө эле колу узун экен. Анан мен сизге бир дагы факт айтып берейин. Бунун үстүнөн диплом сатуу боюнча иш козголгон. Ошол эле органдар тарабынан. Жалал Абад мамлекеттик университетинин дипломун сатуу боюнча саткандыгы тууралуу иш козголгон. Кайсы жылы? 17 жылы. Анан козголгондон кийин анан тергөө башталып эле анан кийин сот болду дешти. Сотто диплом сатып алган киши соттолду, диплом саткан киши мына ушу киши ректор болуп отурат дагы. Эч кандай иштеме болгон жок. Мен ушул Колуна диплом тийген адам соттолду. Соттолду, саткан киши соттолгон жок. Ушундай да болобу турмушта. Мына биз ушуга таң калабыз ушунда. Бул бир факт. Экинчи факт. Биздин университетибизде чет мамлекеттен 20 мамлекеттен келип чет мамлекеттик студенттер окуйт, көбүнчө медицина направлениясында. Анан эми булар келгенде өтө чоң контракттары чоң экен булардын. Анан булар келип ошо контрактты биздин өкмөттүн постановлениясы бар экен. А жерде чет мамлекеттен келген студент 15 октябрга калбай толук 100% акчасын төлөп туруп окуш керек экен. Окубаса ал отчисление болуп 1 жылдыкын. Бизде окуган, Кыргызстанда окуган студент 1 жыл, октябрда төлөгөнү 1 жылдыкын төлөйт. 1 жылдыкын октябрда төлөш керек экен. Июнга чейинкисин. Ошо жылдыкын окуу жылына төлөш керек экен да. Анан окуш керек экен. Ал болбосо бул отчисление кетиш керек экен. Токтомдо белгиленип турат. Анан бул киши аны кылбай эле контрагын төлөтпөй эле окутуп эле, жылы бүтүп жай келип калып атпайбы? Ал октябрь менен окуу жылы бүтүп жай келгенде анан биз жазып атабыз да. Ушундай болуп атпайбы деген анан комиссия министерствонука барып калды. Биздин өзүбүздүн билим берүү министерство. Анан булар таштакта действительно контракт төлөбөгөндүгүнөн справкалар жазышты, эме болду. Келгенде айла жок. Бир 200 баланы булар отчислениеге беришти. Отчисление бергенинин себеби булар алар окууну мындай программаны 1-курста бүттү деп Индия мамлекетине практикага кетип калышыптыр. Контракт төлөшпөптүр. Мүмкүн төлөгөн, бирок башка жак төлөгөн. Төлөгөнү түшкөн эмес да. Бир азыраак суммада Казнага түшкөн эмес. Казнага түшкөн эмес. Анан тиги жака барып практикадан өтүп жүрүшөт булар.
Бирок бул аларга айтпай эле үстүнөн эле буларды отчисление кылып коюп атат, окуудан чыгарып коюп атат. Кимдин приказы менен? Үсеновдун ушу биздин ректор чыгып калып атат дагы. Анан бул жобо боюнча бул чет мамлекетте Индиянын посольствосуна билдирилиш керек экен бул. Ал билдирилбейт, ал билбейт, студенттин өзүнүн отчисление болгонун да билбейт. Анан күздө студент окууга келет да кайра. Октябрь айында окууга келсе, буну унчукпай эле аларга да билдирбей эле кайра восстановление кылып коюп атат бул киши. Посол да билбейт, студент да билбейт, эч ким билбейт. Бир эле Үсөнүп каалагандай деген так постановление жазылып турат. Ал биринчи курсту программаны бүтпөгөндөн кийин ал восстановлениеге не подлежит деп тиги токтомдо жазылып туруп атат Кыргызстанда. Биздин постановление. Ошондой кылып эле билгенин жасап атат бул киши. Анан эми Кыргызстандын өзүбүздүн студенттер окуп атат. Өзүбүздүн студенттер 5 сом, 50 сом карыз болуп калса отчислениеге берилип атат дагы. Индиядан келген студенттер жыл бою төлөгөндөр ошентип эле кайра окуп атат. Восстановление болот, эмне болот? Тиги студенттерден биз жанагы эксперттерди жөнөтүп сурасак, биз октябрда эле төлөп акчаны деп атат. Ким айтып атат? Тиги студенттер. Ошол индиялыктар студент. Төлөнгөн мунун баары деп өздөрү айтып атпайбы? Бул дегенди кандай түшүнсө болот? Значит, биздин ректор өзүнүн жеке нерсесин пайдаланып, билген нерсесин жасап атат деген иш бул. Ушундай болуп атпайбы? Анан ушунун баары билинсе дагы үстүнөн бир нече жолу иш козголду бул кишинин. Десе деле бул киши ордунан жылбайт. Өзү положение боюнча иш козголгондон кийин, тергөө баштала турган болгондон кийин бул кишини убактылуу жумуштан четтетип туруп тергөө болуш керек эле да. Андай болбой атат да. Тергөө азыр болуп атат. Тергөө болбой атат. Тергөөнү токтотуп салып атпайбы? Тергөө деген ошончо жумуш иш козголгону менен ошонун баардыгы бир арагаттап суу кечпейт. Жок, ошол жөн эле токтотуп коет экен го убактысынча. Ошо боюнча эле токтоп турат. Жылдар өтүп атат, буну токтоп турат. Мөөнөт өтүп кетсин деген. Ошондой болуп атабы билбей атат. Ошондой. Анан бизди мындайча айтканда кетире албай кыйналып атат бул киши. Тиги онлайн окутуу жөнүндө эч кандай жобо жок. Эч кандай немелерге тааныштырылбай туруп эле анан биздин үстүбүздөн жанагындай сөгүштөрдү берип, бир-эки сөгүш берип жумуштан айдайм деп эле аракет кылып отурат бул киши. Бияктан жана кат жазгандан тышкары жөн эле мына министрге приемго жазылып же өкмөткө бир жакка бардыңарбы? Министрге дагы, премьер-министрге дагы, президентке дагы жана Рыскулов эжеге кирип чыкты. Биз кирген жокпуз, бирок ал киши кирип чыкты. Ал ким Рыскулов? Жана биздин мен Журналистика кафедрасынын журналистика мен айтпадымбы, мен жумуштан кетирем дегенде. Кафедранын башчысы. Башчысы. Анан ошол кишини иштен кетирем деген үчүн мен жаман көрүнүп атпаймынбы? Мен жок, кетиренге болбойт муну депчи. Ошол эжеке кирип чыкты. Анан кетти иштен. Натыйжа болбой атпайбы? Кайра иштен кетти. кирип чыккандан кийин эмне деп айтты силерге? Тиги болуп тур, карайбыз деп эле жөнөтүп тур, бирок каралган жок да. Кайсы министр? Ошол вакытта ким болчу министр? Сариева беле. Исаков. Исаковдон мурун болгон иш. Сариева болсо керек эле. Ушундай жумуштар болду. Анан тиги эжени акыры жумуштан кетиришти. Рыскуловну иштен кетиришти. 9 мүнөт иштен кечигип калдың деп жумуштан кетиришти. 9 мүнөт? 9 мүнөт иштен кечиктиң деп туруп, акты түздүрүп туруп жумуштан кетиришти. Самым деле аны декан чакырган. Эжейди сабак башталганда чакырган. Чакырган, ал эжей деканга барып, ответин берип келже 9 минутта өткөн. Сен 9 минутта сабактан уюштурулганбы? Сабактан кечиктиң деп туруп иштен алып салган. Кандидат наук, филологических наук эжейди. Доцент, кафедра башчысын ошондой кылып. Анын кандай эмеси бар эле тиги ректор менен бир ал жана кафедраны колдойм деп, коргоймун деп туруп жаман көрүнүп атпайбы, чындыкты сүйлөп. Студенттерди кетирбей алып калам деп. Кафедраны жойдурбай алып калам деп. Эми азыр кафедра жокпу? Кафедра жок. Ошондо жоюп алышкан, кийин ачабыз деп 2 жыл катуу чуркашыптыр. Менин угушум боюнча бирок ача алышпады. Бул да ошо Эльвира Сарыевнын учурунда болуп атабы? Ошол болсо керек эле. 16-17 жылдардагы окуяларда 18ге жет. Дагы эмне болуп атат? Анан бул көйгөй биздин бул Белеков агай экөөбүздүн эле көйгөйүбүз эмес. Жалал Абад мамлекеттик университетинден 150ден ашык илимдин кандидаттары, анын ичинде докторлору, ага окутуучулар, мыкты окутуучулар бүт башка окуу жайларга кеткенге мажбур болушту.
4 жылдын ичинде бул көп суммада 150ден ашык мугалим кетет дегенчи. 150 мугалим. Баарда канча мугалим эмеде университетте? Университетте 900ден ашыгыраак мугалим бар. 15%-на жакыны кетип атат. Ошонун негизинде баягы кандидат науктар кетип отуруп, ошол эле медицинский факультет аккредитациядан өтпөй калып атпайбы. Кадр жок деген. Бир жылга шарттуу түрдө берип атат дагы. Эгер ошол степени бар адамдарыңар толуктасаңар, бир жылга беребиз, болсо бир айдан жабабыз деп келбеди мына декабрда. Муну министрлик ошентип айтып атабы? Министрликтен эмес, бул азыр аккредитациядан башка независимый агентстволор өткөрөт да. Ошолор барды дагы ушундай кылып келишти. Анан эптеп бирдеме кылышып, булар азыр бир жылга условно алып калышты. Азыркы бир жылга, акыркы ушул жылда. Жаңы окуу жылына кайрадан формировать этиш керек, тиги кеткен адамдарды алып келиш керек. Жаңыларды. Керектүү адистерди алып келиш керек. Бул кетирбеген да бар көпчүлүгүн. Буга баш көтөргөн бар эле кетип. Анда ошол 900 адамдын бир канчасы 150-сү. Бул мен макул эмес экен, алардын пикири эч кимге кызыктырбайт. Себеби анын ичинде жөнөкөй эле преподтор эмес да. Алардын ичинде кандидат науктар бар, докторлор бар, старший прептер бар, аккредитациядан өткөн, 5 жылга келишим түзүлгөн. Мен деле ошондой болдум. Аккредитациядан өткөнүмө 1 жыл болуп болбостон, менден келишим түзүп туруп, приказ чыгарып салган кетсин деп. Мындан кызык дагы кандай эмнелер? Дагы бир мындай фактылар бар. Эми дагы эле ошол индустар, Пакистандыктан келген студенттер жөнүндө. Бул эми 15 октябрь менен прием токтош керек да. Бул киши жыл бүтүп январь, февраль болгондо деле тияктан студенттерди кабыл алып атат дагы. Анан кийин задний число деп артка сентябрдан баштап расписанияны түзүп туруп, элдерге кошумча саатта жазып туруп, өттү дедирип туруп, ошолордун баарын журнал толтуруп, акча төлөп берип, жарым жылды жаап коюп атат. Ушундай калса да болобу. Анан буну текшертип, тиги органдар текшерүүгө биз жазгандан кийин органдар текшерсе, действительно тиги жактан эми бул пандемияга чейин болгон иш да. Былтыркы окуя. Неме студенттер качан өтүп келген бул жака десе, февралда келип атат. Границаны өтүп келген адамдар. Документтери анан келип, анан булар октябрда келип окууга тапшырып өтүп анан окуду деп, иши окутуп журналды толтуруп, анан элдерге айлык төлөп берип салып атпайбы. Олар жок эле. Мугалимдерге. Сабак өткөндөр. Өзүнө караштуу мугалимдерге. Дагы биздики эмес. Көрдүңүз да. Ушундай нарушение жасап атат да. Ошондой студенттерден 175 студент келди. Өткөн окуу жылында. 105 студент келип, Пакистан, Индиядан келген студенттер, ошентип жарым жылда окубай эле сессиясы бүттү. Алар аягына чейин окуйбу ошол студенттер же которулуп кетеби? Жана Индиядан келгендер. Которулбай эле окуп атат. Аягына чейин. Аягына чейин окуп атат. Өзбекстандан келген студенттер 1 жылдан кийин которулуп кетип атат чындыгында. Теги Пакистан, Бирма, Бангладеш деген мамлекеттерден келгендер ошол жерде калып атат. Бүтүрүп кетип атат окууну. Андан кызык. Эми бул киши жанагы ректор болгонго чейин проректор болгон экен да. Ошол кездерде башталган да кээ бир нерселер. Могу мугалимдерди экиге бөлүү, бул мен тарап эмес деген ошол проректор убагында башталып атат да. Бул адам мага керек, муну бул жерге коюшум керек, бул мага керек эмес деген ошол проректор убактан башталып атат да. Ошол жана орусча айтканда наша не наша деген, ошолордун өздөрүнүн ошол мугалимдердин сапаты кандай? Эгерде тигилер деле булар деле жогорку сапат болсо, айырмасы жок студенттер үчүн же университеттин өзү үчүн. Же жарабагандарды алып атабы? Эми аны айтыш кыйын, бирок баягы илимдин кандидаттары, илимдин докторлору, мыкты мугалимдер биздин Жагудан башка окуу жайларга кетип калды деген сөз дагы бул билимдин сапаты жогорулады дегенге жатпаса керек. Мүмкүн алардын ордуна андан сапаттуу, андан кыйындарды алып атат балким. Анда тиги аккредитациядан өтүш керек эле да. Проблемасы жок өтүш керек. Медфак аккредитациядан өтпөй калып атпайбы?
Ал жетпеген үчүн. Жетпей калды да. Кадр жок дегенди билдирет да бул. Кадр жок болгон жок Кадр жок эмес, кадр сапатсыз. Себеби баягы алардын аккредитациянын талабына жооп бербей калышат. Мугалимдердин сабак өткөнү, алардын билим деңгээли жооп бербей калган үчүн өтпөй калып атат да. Бул киши Америкага мен кайерден окудум, Огайо штатына барып, ошол жактан стажировка өтүп жүр. Канча убакыт болгон стажировкасы? Билбейсиңерби? Мен аны точно билбейт экенмин, бирок бул дегеле ректор болгондон бери көп эле жерге барды. Жо барган ал жанагы иш сапар менен командировкага барган, а бирок барып окуп келгени, жанагы стажировка деген окуп келгени да. Билбейм, окуп келген жок бул. Ошол жазылып жатат го өмүр Окуп келген деген биз Окупаган угулайбыз анда. экенбиз. Биз билбейбиз андай жөнүндө, жок. Андай информация бизде жок. Ал окубайт ал киши. Жо мурда окуган деп. Мурда деле окуган эмес. Биз мен айтып атпайм, мен 93-жылдан бери иштейм бул жерде. Ачылган күндөн баштап иштейм мен Жалал Абад университетинде. Мен ал кишинин андай болуп барып келгенин билбейт экенмин. Стажировка деп жазылып Жок. жок. Эч кандай стажировка өткөн эмес ал киши. Кызык. Өткөн эмес ал киши. Бизде убакыт мына бир 2-3-4 мүнөттөй калыптыр. Эң негизги дагы бир кыскача сиз анан сиз айтыңыз. Мен айтат элем. Эми биз ошончо сиздерге чоң үмүт менен келдик. Анан мына биздин мамлекеттин жетекчилерине кайрылат элем. Мен ошондо Садыр Жапаровго да кайрылат элем. Бул кишини биз өтө чоң үмүт менен, ишенич менен революцияда кошо жүрүп, кийин ушул кишини колдоп, голосубузду берип, ушул киши оңдойт деп чоң үмүт менен шайлаганбыз. Биз ушуну суранабыз ушул кишиден, ушул киши бизди кабыл алса, биз ошол кишинин алдына бардып, ушул маекти куруп, айтып, аягына чыкмакпыз деп ойлойм. Президентке кайрылып, кагаздарды жазып атабыз, ал кишиге деле киргизип атабыз. Бирок эми биз ошол өзүнө дагы бир жолугуп, ушул киши менен дагы бир өзүбүздүн ушу көкөрөгүбүздөгү нерсе чогулуп турган нерселерди айтканга биз даярбыз. Бирок жазган катыңар жетиби, жеткен жокпу билбейсиңер. Жетти, бизге айтып атат жетти деп. Айтты. Биз уже ошо регистрация кылып таштадык. Ошо аппарат жетекчисинин колуна дагы ошо жер бүт киргиздик, кирип берилди деп айтып атышат бизге. Сиздин айтарыңыз? Эми биз Белеков Талай агай экөөбүз өзүбүздүн эле жеке кызыкчылыгыбыз үчүн келген жокпуз бул жерге. Биз Жалал Абад мамлекеттик университетинде иштеген, биз сыяктуу окууга тебеленген жалпы окутуучулук профессордук жамааттын атынан келдик. Биздин катарыбыз көп албетте. Эми ушул Садыр Нуркожоевичтен көптөн көп суранат элек. Ушул кезге чейин бул 3-чү президент, биз 2 президентке, министрликтерге аябай көп кат жолдогонбуз. Ошолордун баары мына Талай агай айткандай кайра эле өзүбүздүн ректорубуздун колуна барып түшүп калып атат. Көптөгөн мугалимдер куугунтукталып башка окуу жайларга кетип атышат. Ошолордун атынан өкүл болуп келдик. Биздин үнүбүз Садыр Нуркожоевичке жетсе, бизди чакырса, биз дагы да ушул элдин көйгөйүн, үмүт тилегин менен кайрылат элек. Жакшы, мүмкүн угат, көрөт, дагы башка нерсе болот. Ректор өзү Кеңешбек Бисенов да, эгерде ал өз пикирин айтам десе, же аны жактагандар айтабыз десе, келсе болот биздин программага айтып койсок болот. Эгерде кааласаңар келгиле, келип өзүңөрдүн пикириңерди айткыла. Силерге каршы айткандар мына бүгүн бизде конокто Талайбек Белеков болду, доцент, Жалал Абад университетинин доценти жана Чолпонай Алиева, Кошкор Атадагы, азыр Кошкор Атадагы Жалал Абад университетинин колледжиндеги ага окутуучу, ага чейин журналистика кафедрасында иштепсиз. Рахмат сиздерге. Сизге рахмат. Саламатыңыздар.